Kendisi cahildi, mamay tüzük alalı. Dükkündü aralap, görüp kaldım mamalap. Kapat olgun gözleri, kara turdu caldırap. Kapat olgun gözleri, kara turdu caldırap. Gördür ağay mamalap, üyü alıp barayım. Cama kaytıp pırırdap, erkeletti bağayım. Cama kaytıp pırırdap, erkeletti bağayım. Mamalap, mamalap, hırda berim. Bizden bugünkü sababımыздың темасы akıllı dıykan. Şvet el жомогун өтөбүз. Сабактын максаты акылдуу дыйкан жомогунун мазмунун окуп, талдап түшүнүшөт. Терең ойлонууга, байкагычтыкка, ойлоп тапкычтыкка, сөз кадырын баалап, аларды турмушта колдонууга үйрөнүшөт. Өз оюн эркин, так айтууга көнүгүшөт. Сөз байлыгын өстүрүшөт. Келгиле балдар, жомокко көңүл буралы. Китебиңердин 150-150 бетин ачып карап тургула. Бир жолу король аң улоого чыгып талаада аштык эгип жүргөн дыйканды көрүп калат. Күндүк тапкан акчаң канча? Деп сурады андан. 4 теңге, деди дыйкан. Кош, 4 теңгени кантип сарптайсың? Бирин ичкен ашыма кетирем, экинчисин катып коем, үчүнчүсүн кайра кайтарып берем, төртүнчүсүн ыргытып жиберем. Жок, мага түшүнүксүз, деп таң калды король. Эмне деген сөз? Ичкен ашыма катып коем, кайра кайтарам, ыргытып жиберем. Түшүнүктүү эле нерсе, деп жооп кайтарды дыйкан. 1 теңгени өз тамагыма сарптайм, экинчисин мен карыганда багар көрөр балдарыма чыгымдайм, үчүнчүсүн мени багып чоңойткон ата-энеме берем. Төртүнчүсүн болсо жеген илээнди, жалкоо, ажам аялыма керек дейм. Бул теңгени коромжу пул деп эсептейм, ыргытып жибергеним ошо да. Эми түшүндүм, деп кубанды король. Бирок сенден өтүнөрүм. Менин жүзүмдү 100 жолу көрмөйүнчө бул табышмактуу кебиңди жан кишиге айтпа. Дыйкан ага макулдугун берди. Король сүйүнгөн бойдон ак сарайына жол тартты. Келээри менен уазирлерин чогултуп: мен айта турган сырдуу кептин жандырмагын кимиңер табасыңар? Бир дыйкан күнүгө 4 теңге табат дейли. Бирин өзү жейт, экинчисин катып коет, үчүнчүсүн кайра кайтарат, төртүнчүсүн таштап салат. Бул эмне деген табышмак? Уазирлер баштарын тырмап туруп калышты. Бирок бир митаан уазири королдун кечи аң улоодон келатып дыйканга жолугуп кыйлага аңгемелешкенин эсине түшүрдү. Мандем ошондо болбосун, деп ойлоду да жолго чыкты. Дыйканды тапты. Бирок ал уазирге эч сыр айтпай койду. Королдун жүзүн 100 жолу көрмөйүнчө жандырмагын айтпаска убада бергенин эскертти. Таппасаң сыйпалап кал, деп кудуңдады айлакер уазир. Анан капчыгынан 100 күмүш тыйынды алып чыкты да дыйканга сунду. Ар бир тыйынга королдун баг жайган сүрөтү түшүрүлүптүр. Тыйындарды бир-бирден карап чыкты да дыйкан өзү айткан табышмак сөзүн жандырмагын баяндап берди. Кубанычы койнуна батпаган уазир королго келип:
Урматтуу төрөм, табышмаңызды таптым, деди да айтып берди. Буга сенин акылың жетмек эмес, дыйкандан уккан окшойсуң, деди ачууланып. Акыры дыйканды сарайына алдыртты. Убададан таңганың жүзү каралык, король дыйканды жекирди. Тандagaным жок, урматтуу төрө, деп жай баяндады ал. Өзүңүз айткандай жүзүңүздү 100 жолу көрдүм. Андан соң айтпаска аргам калбады. Дыйкандын колундагы өзүнүн сүрөтү чөгөрүлгөн 100 тыйынды көргөн соң король башын мыкчып отуруп калды. Камалар эне, акылдуу дыйкан дегенде оюңарга эмне келди? Силерге бул жомоктон тааныш эмес сөздөр жолуктубу? Тамам эсе сөздөр дуалын түзүп алалы. Алар король, теңге, увазир. Азыр силерге кыскача түшүндүрүп берейин. Король жетекчи же төрө деген маанини түшүндүрөт. Дагы бир мааниси карта оюнунда да король бар. Теңге акча, казактардын акчасын теңге дешет. Увазир солдат дегенди билдирет. Тема түшүнүктүү болду, андан эсе үй ташымага көңүл бурла. Жомокту окуп мазмунун айтып бересиңер. Дыйкан, король жана увазирге кластер түзгүлө. Азаматсыңар балдар. Саламатта калгыла балдар.